Абылгазиев Сулаймантоону жеке колго берели дейт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөдөгү туризм тармагын өнүктүрүү максатында бир катар маданий объектилерди жеке колдорго өткөрүүнү өкмөттүн кезектеги жыйынында сунуштады. Өкмөт башчы белгилегендей, бизде туристтерди тарта турган нерселер кооз жаратылыш, тарыхый маданий эстеликтер, меймандос элибиз бар. Биз жеке менчик түрүнө карабастан туризм объекттерине өзгөчө көңүл бурууга тийишпиз. Ташрабат, Сулаймантоо, Санташ, Жыргалаң, Ысык Ата сыяктуу маданий объектилерди жана башка мамлекеттик ден соолукту чыңдоочу комплекстерди мамлекеттик жеке өнүктүштүк алкагына өнүктүрүү зарыл деп эсептейм. Биз бул объекттер мамлекеттин кызыкчылыгында натыйжалуу иштешин каалайбыз. Бизнести туризм тармагын өнүктүрүүгө тартуу кажет, деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр ырастагандай, айыл чарбасы ИДП түзүмүндө 13-14%, туризм 5% түзөт. Калктын 70 айыл чарбасы менен алектенсе, туризм тармагында 10 эсе аз. Ошол эле учурда туризм ИДП түзүмүндө жакшы позицияга ээ.